Саламатсызбы? 5-декабрдагы маанилүү жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Президент Садыр Жапаров Дордой базарына барып, бир жумадан бери көзөмөл кассалык машина орнотууга каршы болуп митингге чыгып жаткан соодагерлердин талабын укту. Жолугушууга 500дөн ашык киши чогулду. Өлкө башчысы соодагерлердин патент боюнча иштөө мөөнөтүн 2024-жылдын 1-июлуна чейин узартты. Алар үчүн патенттин мөөнөтү кийинки жылы 1-январда бүтмөк. Жапаров кырдаалдан пайдаланып мамлекеттик төңкөрүш кылууну көздөгөн күчтөр бар экенин жана алар тууралуу бийликте толук маалыматы бар экенин айтты. Буга чейин салык кызматынын башчысынын орун басары Илимбек Кыдыргычев өлкөдө соода саттык менен алектенген ишкерлерди териштирүүгө жана айыппул салууга жарым жылга мораторий киргизилгенин билдирген. 29-ноябрдан бери өлкөдөгү бир катар ири базарлардын ишкерлери ККМ орнотууга каршы нааразычылык акцияларына чыгышууда. Митингге Бишкек, Ош, Каракол, Талас, Нарын, Токмок жана Кара-Балта шаарларынын ишкерлери чыгып жатат. Соодагерлердин башкы талабы алар учурда иштетип жаткан патент системасын калтыруу. Кыргыз-тажик чегарасынын дагы 24 километр 10 метри такталып макулдашылды. Министрлер кабинетинен сүйлөшүүлөр достук жана өз ара түшүнүшүү маанайында өткөнүн белгилешти. Тараптар тиешелүү протоколго кол коюшту. Чегараны тастыктоо боюнча кийинки жолугушуу Кыргызстанда болору айтылды. Минкап азырынча дана кайсыл жерлер такталганын ачыктаган жок. 1-декабрда Кыргыз-тажик чегарасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегацияларынын тең төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятимов жолуккан. Анда Ташиев тараптар чегараны аныктоо боюнча бир катар принципиалдуу чечимдерди кабыл алышканын айткан. Кыргызстандын Тажикстан менен чегарасынын жалпы узундугу 972 километрди түзөт. Эки өлкөнүн президенттери 664 чакырым боюнча орток пикири бар экенин айтышкан. Балдардын эл аралык ЮНИСЕФ уюму Европа жана Борбор Азиядагы майып балдардын турмушу тууралуу баяндамасын жарыялады. Анда Кыргызстанда 2 жаштан 14 жашка чейинки майыптыгы бар балдардын 82% тарбиячылардын психологиялык агрессиясына кабылар айтылат. Майыптыгы бар балдар көп учурда очо калат, аларга мектепте толук колдоо көрсөтүлбөйт, аларга эч ким китеп окуп бербейт, алар менен үйдө эч ким ойнобойт. Мындан тышкары бул балдарга зомбулук менен мүнөздөлгөн тартиптик чаралар колдонулат, дейт ЮНИСЕФтин Европа жана Борбор Азия өлкөлөрү боюнча аймактык директору Де Доминичис. Баяндамага ылайык майыптыгы бар балдар уруп сабоого көп кабылат. Мындан тышкары андай балдардын кабат сабаттуулугу жана эсеп-кысаптан жөнөкөй түрлөрүн үйрөнүүгө мүмкүнчүлүктөрү аз болот. Алардын балдар оюнчуктары менен китептери да аз. Ошондой эле учурда ЮНИСЕФ стигматизация, дискриминация жана зомбулуктан эркин болгон инклюзивдүү билим берүү чөйрөсүн түзүү үчүн Кыргыз өкмөтү менен өз ара иш алып барып жатканын белгиледи. Жогорку кеңештин депутаты Эмиль Жамгырчиевке козголгон кылмыш иши кайра жанданды. Иш боюнча сот отуруму Бишкектин 1-май райондук сотунда 7-декабрда өтөт деп белгиленди. Депутатка карата козголгон кылмыш иши быйыл 26-июлда токтотулган. Судья Жамгырчиевдин жактоочусунун жогорку кеңештин депутатынын статусу жөнүндөгү мыйзамга ылайык Конституциялык сотко кайрылуу өтүнүчүн канааттандырган. Мыйзамда депутатты кылмыш жаза жоопкерчилигине тартууга парламенттин макулдугун алуу тартиби каралган. Конституциялык сот өтүнүштү карап чыкканга чейин кылмыш иши токтотулган. УКМК 2020-жылдын 20-октябрында ошол кездеги экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын жетекчисинин мурдагы орун басары Эмиль Жамгырчиев жана өкмөттүк аппараттын башчысынын мурдагы орун басары Бактыбек Калмуратов пара алууга айыпталып кармалганын кабарлаган. Азия өнүктүрүү банкы Кыргызстандын айыл чарба тармагына 40 миллион АКШ доллар бөлөт. Анын 20 миллиону грант түрүндө, ал эми калганы насыя катары берилет. Айыл чарба министри Аскарбек Жаныбековдун айтымында каражаттын 36 миллиону айыл чарба товар өндүрүүчүлөрүнө логистикалык борборду түзүүгө, ага керектүү шаймандарды сатып алуу, технологияларды алып келүү, тамак аш коопсуздук стандарттарын киргизүүгө сарпталат. Калган 4 миллион доллар долбоорду ишке ашырууга, эксперттерди жалдоого, окутууга, келишимдерди түзүүгө коротулат. Аны менен катар министр долбоорду ишке ашыруу менен түзүлүп, жумушчу орундар пайда болорун белгиледи. Аталган долбоор 2024-жылдан баштап 2028-жылга чейин ишке ашырылат. Насыя айыл банк аркылуу агрегаторлорго, кайра иштетүүчүлөргө 12% менен 10 жылга берилет.